Чыгармачыл топ айыл деми көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тартуу үчүн Лейлек районуна караштуу Тогуз Булак айыл аймагынын Айбийке айылына келип калдык. Бул айыл эмне үчүн Айбийке аталып калды? Алдыңкы мүнөттөрдө тарыхына кайрылып айтып беребиз. Ал эми алдыда бул тууралуу билгиңиздер келсе биз менен чогуу болуп туруңуздар. Азыр мен сиздерге кыскача айта турган болсом, айылда негизинен 4000ге чукул калк жашайт. Ал эми деңиз деңгээлинен аталган айыл 1400 метр бийиктикте жайгашкан. Айылда жергиликтүүлөр мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенгендиктен малдарын жайкысын аталган айылдын жогору жагында жайгашкан Актайлак жайлоосуна алып чыгып жайыпташат. Биздин айыл Актайлак жайлоосунун ылдый жагына жайланышып, кышы жеңил келет. Айыл аймагыбыз Айбийке айылынын аталышы бул Ташкент хандыгынын убагында 1598 жылдан 1628 жылга чейин Турсун Махмуд деген хандын 3 кызы болгон. Айбийке, Нурбийке, Коңурбийке деп. 1968 жылы Ерешим ханы Турсун Махмудду өлтүрүп, бийликти тартып алганда, ошо 3 кызынын бири Айбийке сулуу ушул жерге Кесек уруусунун жигити менен баш кошуп, ушул жерге келип жайланышып калган. Ошол Айбийке сулуунун атынан Айбийке болуп аталып калган бул айыл. Калкынын саны 3097 адам жашайт. Мындан сырткары айыл жөнүндө айта турган болсом, биздин айыл жаштары өтө ынтымак жашашат. Ушул биз бараткан жолду Баткен Разаков шаарына бириктирген жолго жаштардын демилгеси менен сүрүлүп, ошол жерге түзөтөт да. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин ушу баары бир айыл үчүн ичин күйөт экен да. Ушу инилер менен, балдары менен келишип, ушу кичине айылга салым кошолу деп, ушу соопчулукка ушул көпүрөнү селк кеткен убакта автоунаалар токтоп калат да. Ошон үчүн ушул кичине салым кошолу деп ушу көпүрөнү салдык. Баары чыгымдар ушу биздин ошо инилердин өзүнүн балдарынан болду. Ana ушул балдар ушул айылдан чыкты, усталар чыгып ушу колдоп ушу көпүрөнү салып койдук да. Канча каражат кетти? Тиги балдар иштегениге акы алыштыбы же ашар жол менен болдубу? Усталарга кичине акча төлөдүк. Анан кеткен расход деген бул көмүскөдө калды. Анан айтсаңыз, бул нерсе сиздерге канчалык деңгээлде керек эле? Бул качан курулду? Ага чейин кандай кыйынчылыктар болгон? Эми бул өкмөт тарабынан кичине бир эле турба коюлган эле да. Анан сел кеткен убакта ошо турбага бир нерселер келип туруп калып, анан сел ашып, машиналар өтө албай калып, анан кичине ушу мен өзү ойлоп жүрөт элем, ушу бир айылга кичине салым кошолу деп. Жакшы болуп калды эл үчүн. Ушундай жолдор жакшы болуп, эме болуп турса, айыл үчүн жакшы. Биздин мектеп негизи өзү эскилиги жеткен болчу. 1991 жылы толук бүткөн эле 91 жылы пайдаланууга берилип, 704 орундуу болуп пайдаланууга берилген да. Анан ошондон бери бир дагы капиталдык ремонт болгон эмес болчу. Өзү эскилиги жетип, дубалдары урай баштап, айнектери шына болуп, өтө суук кире турган болуп калган эле да. Анан биз кайрылып, өкмөткө кайрылып, директор депутаттарга кайрылып дегендей смета түзүлүп, ремонтко арыз таштадык эле. Ошол ремонт ишке ашып, ушул жылдын 2025 жылдын
апрель айында сырттан баштап сырткы мынау сиздер көрүп турган заборлордо сырткы ограждение деп коебуз орусчасыга. Ограждениядан баштап башталган апрелденчи ремонт башталып, мына мектептин ачылышыга мектеп ачылгандан бир жума сентябрда пайдаланууга берилди десек жаңылышпайбыз да. Анан негизинен жакшы болуп калды. Айнектерибиз, эшиктерибиз бардык жагыны бүт капиталдык ремонттон өткөрдүк. Капиталдык ремонттун негизинде мына ушул печкелерди жаңы кылып куруп беришти. Булар өзгөчө мештер экен да. Мурдагы мештерибиз өзү капиталдык ремонттун эмесиге кирген эле. Буларчы бул капиталдык ремонттун сметасына кирген эле. Бирок нары жактагы эмелери схемасы кирбей калган да, сметага кирбей калган. Бирок ошого байланыштуу биз ушуга кошумча суранып жүрүп, мынау схемасыны турбаларын дагы мешке ылайыктуу кылып кайрадан оңдоттурдук да, оңдоттурдук. Азыр эми Кудайга шүгүр мурдага караганда класстар жылуу. Бул резерви, бул негизги иштеп атканы. Экөөнү алмаштырып иштетет да негизинен печкеничи. Жашоочулардын суроо талабына ылайык мектептин Маданият орто мектебинин бир канатында жайгашкан. 2015 жылдан баштап өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат бакча. Бакчада жалпысынан 60 бала бар. Кенже тайпа, орто тайпа жана жогорку тайпа. Ар бир тайпада 20дан тарбиялануучу бар. Ошондой эле жакында Маданият орто мектеби капиталдык түзөө иштеринен өткөндүктөн биздин бакчадагы ошол түзөө иштери толук бүтүрүлүп, сентябрдан баштап кайрадан ишке түшүп иштеп атабыз. Ага чейинки оңдоп түзөөдөн кийинки шарттар боюнча айтып өтсөңүз, мурда эмнелер жок эле, эмнелер болду? Азыр шарттарын айта кетсем, бөлмөлөр жылуу. Бизге кошумча мектептен дагы келет жылуулук, анан өзүбүз дагы райондук билим берүү тармагы тарабынан өзүгө дагы көмүр бөлүнүп берилип, буржуйка печкасын кошо жагабыз. Бөлмөлөр өтө жакшы жылуу. Ремонттон кийин бакчанын ичи дагы жарык, кенен болуп калды. Ошол малыбыздын жүндөрүн коромжу кылбастан аялдарыбыз, ушу кыз келиндерибиз ушу жүн менен алектенебиз. Өзүбүздүн кол өнөрчүлүктөрүбүздү, энелерибизден калган кол өнөрчүлүктөрдү улап келатабыз. Ошондой эле бул тобубузда 24 аял бар. Булар бардык ушу жүндөн жасалган килемден баштап таар, көчөт таар, тор көчөт деп коебуз. Болжомол, туш кийиз, кеште бардыгы булардын колунан келет. Биздин негизги максатыбыз бул ушул кол өнөрчүлүктү, энелерибизден калган кол өнөрчүлүктөрдү муундан муунга өткөрүү максатында.